Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Görüşçüler, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, бүгүн Рахманжанда өзүмдүн досумдун үйүндө кыял өтө көздүү жигит, жаштыгынан атта жүрөт, линия кууп, мындан 4-5 жыл мурун ушул кулунду чоң пулга алган. Достор, каналдан алыстабайбыз, лайктан басып коебуз биринчи эле. Мына ушул ат менен таанышабыз. Линиясы тууралуу, кандай ат, качантан бери колдо, мүнөзүн баарын сурайбыз, достор. Кыял досум, ассаламу алейкум. Алейкум, кел жатыр. Келдик. Бу Бишкектен качан келдиң? Бишкектик болуп кеттиң го сен? Ооба, 2 күн болду. Шашак болду, картагыма. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, мен иш болду. Болуп атат. Бул кыял менен өзү тууганбыз. Чогуу окуп, бир чоңойгонбуз. Бирок бул окууну бүткөндөн кийин шаарга кетип калды. Биз айылда эле жүрөбүз. Жакшы, анда чыгарышты баштайлы, досум. Буну эми эң башынан айтып берем. Кантип келип калган, кандай урук, мага белгилүү эле биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетем. Бул Карабулакта Кеңеш акадан келген досум, кулунунда өзүң билесиң, жакшы акчага алгам досум. Бул жанагы Жаныш аканын чекиринин уругу. Бунун атасына Урмат ака алып келди го. Чаянын баласы бул. Линиясы ошо жакшы досум. Булардын жүгүрбөгөнү кем досум. Аласа жакшы ниет менен алып, ат кылып өстүрдүк досум мен. Силе акчасы керекке жаратайлы деп досум. Эми жакшылыкка досум. Жакшы. Чыгарайлы. Кыял, бу эми чекир урукта. Жаныш балбандын чекиринин линиясы. Келгенде канча жыл болду? Быйыл жаңасыйда кулунда келген 4 жыл болду да досум. Ошо 2020 жылдык кулун ошо наржана табыра бастырып койдук эле 2020. Ооба, мен деле атка түшүнө элек маалымда сен жүр улака деп апарып көрөт элек го, мунун баласы деп бүт чекирлерди айтат элең. Бу чекирлерге каяктан мындай назарың түшүп калган өзү? Эми зоо кичинекайыбызда ошо Жаныш аканын атын көрөт элек да, лакчаткандачы. Ошондо ошол атта кызыгат элем да. Жана каргыча чуркады го. Ооба. Ошодон кызыгып жүрчүм эле, кийин насип кылып алып алдым да буну. Алгам. Бул чекирдин линияларын сен бар жогун билесиң да, кайсыл жакка кеткен, каякта жүгүрүп атат, Ошол чекирдин балдарынан мындай элге таанымалдарынан бир аз атап өтпөйсүңбү? Эми элге таанымалдарынан Лупарик бар досум. Лупарик азыр деле жүгүрүп атат го досум. Алабука да? Жанагы өлүп калып 90 Акыл аканын кашкаты, кантериндеги Алмаз балбандын кашкаты. Эми айта берсең көп досум. Булар жүгүрбөгөн өтө кем да. Алмаз балбандын кашкаты азыр Муса ака да, неме? Куш балбанда. Баласы Муса чабып калды. Жакшы. Ошол канчага сатылган эле биринчи? Башында 400 миңге сатылса эле, 400 миң бир тайгабы сатылган. Майлы сууга? Майлы сууга. Андан кийин Куш акага өтүптүр, кандай болуп өткөн, ал жагын билбейм. Жакшы. Достор, мына ушул чекирлердин чоңу деп бар эле айтат, шуну? Чекирлердин чоңу. Жакшы бээ бунунчу. Энеси тууралуу айтып кет. Кеңеш аканын эң жакшы бээсинин кулуну. Кулунун эле чоң болчу өзүчү. Азыр ушу бою 1.60 чыгып чыкпай билем, точно тартпадым бирок. Чоң дейт, бойлуу дейт. Мына достор. Анда мына атты мүчө баштарын бир четтен көрсөтөйүн. Путу колун, мына кабак кашын, мойну, көкүрөгү, мына уту колу негизи таза, травма алган эмес бул. Жакшы колдо багылып, мына чоңойттук я. Алыстан да көрсөтөйүн. Кичинесинен жакшы каралып, мына жемге деле тойгон, Жемге деле тойду. Ошо былтыр 60 балбандын колунда болгон. Ошо тарбиялап, былтыр жай менен ошо минген мунучу. Мал койго минилди. Минилди, такшалды досум. Жакшы. Бу булак
gördü же ulak bıyıl göröbü? Жок, улак былтыр дарбызын бир көргөнбүз. Жакшы кудай калса, Жеңиш ака бир улак салган, зор экен деди го. Мынакей. Эми Эми салган эми ошону ар жака тарбияласа, жүгүрөт бул кудай калса. мына достор. Ошондо бул Чаяндын баласы. Чаяндын баласы. Чаянды эле мына мен видеолоруман көрүп калдыңар окшойт. Быйыл 10 эркек түшкөн экен. 10 тан тең сатты. Талаш болуп, татым болуп. Ооба, талаш болуп, бүт өзүнө караштуу үкаларына, жээндерине, тагаларына берди. Мына Урмат ака азыр үзүрүн көрүп атат. Чаяндын бою 1.48 эле тууган да. 48. Биз экөөбүз тартканбыз го багууда турган жеринен. 1.48, бирок эми өтө күчтүү ат, сындуу. Баякы көпчүлүк айтышы мүмкүн, жаллап аттын 1.48 аты неге жарамак эле деп. Ал жарап уже результат көрсөтүп койгон ат, ошон үчүн пулундары 100 миңден талаш болот. Былтыр 3 эркек түштү беле? 4, Ооба. 4 эркек түшкөндө 3өөнү биз алганбыз барып. Досторубузга алып берип. Ооба. Эси дагы билбей калган, барып тандап бөлүп кеткенибизди. Мына достор, ушундай маалымат. Кыял досум, буну минебизби? Минебиз. Өзү турган. Турган, эптиле жемжеп эле турат. Бират багылган деле жок турат. Буга чейин минип аттымбы мындай же минилбей эле турду? Кече бир жол кичине миндим. Анда минип ол жерде кичине көрсөтөлү дагы, анан кийин баасын айтайлы. Достор, бар жокко түшөт ушул. Алып чап ойногону, үйүр коюп, кулун алганы жаш нерсе. Таза досум, таза. Кордуп көрө элек да. Мынакей, бунун атасынан дагы видеолору менде жетиштүү эле болсо керек, кошуп кетем далил катары. Ноокендеги атактуу чекер уруктан. Мына кыял. Бизден улаксылардан өтө аз. Улаксыз ушул. Кыял аттын үстүнө чыкты. Кайсыл жерге бастырсак? Жака бастырам. Менде дагы экөө бар булардын уругунан. Не дейсиз? Азыр кошуп коем анда. Мына буту колун жакшылап байкап турабыз. Адрес Ноокенде, Рахманжан айылында. Келип, жанынан көрүп, содалашып, содан бүтүрөрөсүздөр. Эми турган нерсени кыйнап чуркатпайбыз. Биз себепкербиз, көрсөттүк, калганын келип, жанынан көрүп, соданы кыла бересиздер. Биз ушундай эл ичиндеги атактуу аттарды тартып көргөзөбүз. Сөз лайк басыңыздар, каналга катталып коюңуздар. Кыял досум, бунун баасын айтайлы эми биздин көрүүчүлөргө. Баасын канчага коесуң? Өзүң көрүп атасың досум, бунун 1.50, 1.55 жакшы акчага сатылып атат досум. Ооба. Эми бул жакшы адамдын колуна тийсе досум, Кыргызстандагы любой улакка жарайт досум, тарбиялап алсачы. Bunun basın dosum 11 bin dolar da atam dosum. 11 bin dolar. Сүйлөшүү жолдору болот, а? Аттын бою 1.60га тартып ала берет буюрса. Мынакей достор, ушундай маалымат болду. Ооба. Бүгүн Кыял досумдун атын тарттым. Чекер урук. Анан Чаяндын баласы 4 жаш бою 1.60. Бул жак 490'дун баласы Ахиллес Кеңеш аканын. Ахиллестин быйылкы түшкөн кулуну. Энеси Маршалдын кызы беле Кыял? Ооба, энеси жанагы Өзбекстанга кеткен Маршалдын күйөөмө өткүндү.
Iğnesi Marshall'dın kızı. Bu gece düştü karmalı ha? 2 gün oldu dostum. Ha, 2 gün bolup kaldı. Bizim kulundarımız çok жүрgөн. Barıklar hem olup kaldı. Iğnesinden жаңа ajraganга. Hazır jüdöp turgan kezi. Buyursa at kılasın kıyal. Sakalasa var. Ахиллестин baası kандай oldu? Talam o satpay жүрөт ko. Bilesti 1.105.000'e berbedim dedi o. Özü attın teginde hoş gerek eken de dostum. Kanın olsa jügüröt eken de. Karıda olsa kızıgıp. Gördüm kodum faiz sattar karmak gördük. Başında jakşılar düşen keyin oluyor zaten. Teginde olsa kanında olsa jügüröt eken de. Kızı dünya kıyız da dostum. Bu çekir uruk tegizle çurkap gelgen ha? Çurkayt dostum. Şu artıkçılığı dostum gülük uçkayak öte gülük bolat dostum. Toppada jakşı uçkayakda da jakşılar dostum. Bularda nemi el içinde görüp atabızga жанагы birinci tunkuş baytallardan düşüp kalgandары ulaka жарабаса дагы ушу gülükte бербей атат да. Bu açık söz dostlar. Жаныбарды жакындан көрсөтөйүнчү. Кече күнү жүктөлүп реза корз экенлерин урган баштарын. Мен силер барган маалда бошобой калдым да, болсо бары бир сыйрат тартканда сон болот эле. Мына ушинтип бүгүнкү маек кыялдоосумдун үйүндө болдум. Чекир жаныбар. Çayandın balası. Satуда. Жарым saat келе болуп да берди азыр, а? Ya bir tegiz yerге түшүп калды. Onu аксакал дадылаттар менен көрдүң ортодо турат. Карат. Жаныбар. Азыр мен кечти го азыр. Жаныбар. Жаныбар. Таранда жакшы кеткен э. Tamam, bedel gelip olmuşsun. Ne oldu? Aşıp ketdi уже. Aşıp ketdi. Жоқ, жерде азыр пока. Алмаз кайсы атмен жүрөт, каяк? Молодец adam. 60 aka жүктөптүр. Таянмай көрдүң? 60. Молодец. Чая. Bir eski 1000 son gelişi, bir eski 1000 son. Altmış verişine altmış. Yaman. Yan çıkışta Türkler geliyor. Таянмай? 60 payla. Allah'ın payla. Özgür Tola. Taşla 60. 60 taşla 1000 son bir eski son.